Арбаңыздар, ардактуу сүйүктүү көрөрмандар, баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Албетте, бул сиз көрүп жаткан Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү старт алды. Баарыңыздарга кутмандуу кеч. Мына ушундай бүгүнкү жагымдуу бир сонун атмосфера болуп жаткан учуру биздин студиябызда. Сөзсүз түрдө аны албетте алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырам. Ардактуу көрөрман, бүгүн болсо күндөрдүн султаны жума күнүндө, ыйык Рамазан айында сиздер менен көрүшүп жатабыз. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун дели дагы. Биз бүгүнкү түз эфирдеги берүүбүздү баштамакчыбыз. Андыктан жалпы биздин көрөрмандарды экранга жакын отуруңуздар. Бүгүн бизде студиябызда атайын алыстан келген конокторубуз бар. Дал ушул коноктор менен бүгүн сонун маек курабыз, эфир курабыз. Андыктан мен бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору алгачкылардан болуп, биздин жаңы имаратка алгачкылардан кадам таштап келген инсандарыбыз бар. Албетте өзүңүздөргө маалым болгондой эле, ардактуу көрөрман, 23, 24, 25 апрель күндөрү дал ушул Баткен жергесинде чоң бир фестиваль болууда. Аны баарыңыздар күбө болсоңуздар керек. Дал ушул фестивалдын алкагында баягы бүгүн себепкер болуп биздин студиябызга да келип отурат. Анда тааныштырайын, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын Камбаркан этнографиялык ансамблинин солисти, жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн кароо сынактардын жана ошондой эле эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, кылкыякчы, ырчы Айнур Бердиғұлова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле кийинки биздин коногубуз өзүңүздөр көрүп тургандай эле өзгөчө аспаптын ээси, жетегенчи десек болот, Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 4-чү Калый молдосу, кечиресиздер, ооба. 4-чү курстун студенти Айдай Калмаматова, жетегенчи десек да болот. Куш келипсиздер студиябызга. Алгач Баткен жергесине дагы бир куш келиңиздер. Кечки маанайыңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Биздин эфирибиздин негизи мен шартын айта кетейин. Өзүңүздөрдү эркин сезесиздер. Студиябыз мына ушундай өзүңүздөр көргөндөй эле чаган студия. Эркин маектешип биздин жалпы көрөрмандарга бир сонун өзүңүздөрдүн колуңуздарда турган аспаптар менен музыкалык чыгармаларды тартуулап бересиздер деген ойдобуз. Буйруса, аракет кылалык. Анда Айнур эже алгач эле сизден баштайлы. Баткен жергесине келгениңиз канчанчы бул сапарыңыз? Рахмат. Негизгиси ушул касиеттүү кылгыякты алып жүргөнүмө кичинекей кезимден бери алып жүрөм. Бул аспап менен көптөгөн жерлерди Европага чейин багындырып, өзүбүздүн баягы салттуу өнөрүбүздү тартуулап келе жатабыз. Ал эми ошондой эле ушу Баткен жергесине эң биринчилерден болуп келдим. Жакшы, анда Баткен эми бир аз болсо дагы бир көрүп калдыңызбы Баткен кандай экенин? Ооба, абдан жакшы шаар экен. Биз кече эле Айгүл тоосуна барып, аябай султанып келдик. Барып келдиңиздерби? Ооба. Жакшы. Айдай, сиздин Баткенге канчанчы жолу келишиңиз? Биринчи жолу келдим. Сиз деле биринчи? Азаматтар, жакшы. Андан бүгүн эми сиздер менен бир аз өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар тууралуу сүйлөшөлү. Алгач эле ушул фестиваль боюнча бир аз маалымат берсеңиздер, фестиваль кандай болду? Баягы сиздер ойлогондой эле болуп атабы дегендей. Рахмат. Негизгиси ушул фестиваль Борбор калаабызда, Бишкек шаарында ар жыл сайын ушул 23-нөн 25-не чейин апрелдин ушул күндөрүндө өтчү. Ар тараптан ушул салттуу музыканы, өнөрдү алып жүргөн ар тараптан жерден конокторубуз ар дайым келчү да. Ал эми быйыл болсо Баткен жеринде өтүп жаткан кези аябай жакшы өтүп атат. Бүгүн ачылышы жакшы маанайда ачылып, биз ошо жанакы акындарыбыз, манасчыларыбыз, кыякчы, комузчу, мынакей жетигенчи баардыгыбыз биригип келип өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап атабыз. Анан мындай суроо жаралат да, эмне үчүн сиз кылкыяк, ал эми сиз жетигенди тандап алдыңыз? Эми баягы ушул менин кесипке, ушул өнөргө аркалаганымдын себеби баягы өзүмдүн энем себепкер болсо керек деп ойлойм. Анткени баягы кичинекей кезде бала билбейт экен да. Кийин эмне кесипти тандап алышчы. Мектепке алып барып, мени ушул аспапта ушу кызым салттуу музыканы алып жүрсүн деген ой тилек өтүп кетсе керек деп ойлойм. Айдай, сизге ким түрткү болду? Мен болсо, мени мындай ата-энем музыкалык мектепке беришкен. Жөн эле комуз деген эмне, мындай жөн эле музыка деген эмне дегенди түшүнүп эле алсын деп. Андан соң биздин ошол мен Жумамдын Шыралиев атындагы 6-мектепте окудум шаарда. Ал жакта менин агайым
Айсаев Жусуп Осмонович. Ошол 5-6 жыл мурун жетиген аспабын алып келип калды. Анан кабинетине кирип чыгабыз, көрөбүз. Анан ар келген сайын кызыгып жүрдүм да, эмне деген аспап деп. Анан өзүм үчүн эле 1-2 чыгарманы үйрөнүп койчумун. Анан мектепти бүткөн соң ушул консерваторияга тапшырам дедим, ушул жетиген аспабына. Негизи өзүм музыкалык мектепте комузду бүткөм. Демек, мындан сырткары комузда ойнойсуз. Ооба. Азыр болсо Кыргыз улуттук консерваториясында 4-курста жетиген аспабында окуйм. Анда келиңиз, азыр мага да кызык болуп атат. Сиз кармаган ушундай жетиген аспабы. Дал ушул аспаптан азыр бизге жалпы көрөрмандарга бир чыгарма тартуулап берсеңиз. Хакас элинин чыгармасы Ак мүйүз. Анда жалпы көрөрман кабыл алыңыздар, сиздер үчүн болсун. Баракелде. Азыр карап отурсам, негизи комузда 3 кылы бар, гитарада 6 кылы бар. Ал эми буда 15ке жакын кылы бар окшойт. 14 э? Азыркы Үйрөнүш кандай бул эми? Башында бир аз кыйналасың. Кайсы нотаны, кайсы эмен деп. Анан көнүп кетесиң. Рахмат. Айнур эже, келиңиз, эми сизге да кезек берелим. Кылкыяк менен бизге кандай чыгарманы аткарып бересиз жалпы көрөрмандарга? Рахмат. Эми бул кылкыякты бир сыйра тааныштырып кетсем, кылкыяк өзүнөн өрүк багынан. Негизи мен угуп калдым, ошол биздин баткен дегенде өрүк элестетет эмеспи? Ушул өрүктөн жасалат деп уктум. Анан кийин дагы башка нерселерден да жасала турган болуп калыптыр, э? Сиздики азыр бул эмне? Негизи өрүк багынан жасалат да. Өрүк багынан жасалган аспаптар абдан мындай жакшы үн берүүчү аспап болуп саналат экен да. Азыркы кезде бирок жаңгактан деле, карагайдан деле жасап жүрүшөт. Бирок көбүнчө өрүк багынан аспаптары жакшы чыгат. Ал эми териси болсо кадимки эле төөнүн терисинен капталат. Кылдары жандуу жылкынын, кадимки эле жайлоодогу жылкылардын куйругунан алып үзүлөт. Жандуу жылкылардын, жандуу, түрүлөй жылынат. Байкуш жылкылар. Кантип экен, мынтип алатканда эми адам болсо бакырат болуш керек, кыйкырып ай деп жылкылар эмне болду экен. Мынакей баткендик урматтуу көрөрмандар, демек биздин ушул кылкыяк эле мына биздин өзүбүздүн эле өрүктөн жасалат экен, ал эми добушу дагы сонун жакшы чыгат экен. Бир угуп көрөлү анда. Рахмат. Анда сиздерге азыр ошо жогоруда айтып кеттим, кылкыяк өзү жылкынын кылынан жасалат деп. Ошого байланыштуу топ жылкы деген күүн аткарып берейин. Бул күү өзү эле айтылып тургандай, баягы кыргыз элибиздин каада салтын баардыгын сүрөттөп тартылган экен. Жайлоодогу жылкылардын жайылып жүрүшүн, алардын оттоп, ошо кулунтайлардын оюнга салып жүгүрүп, деги эле жүгүрүп жүрүшүн сүрөттөп Саид Бекмуратов атабыз тартып кеткен экен. Келесиңиз.
Баракелди, рахмат. Сонун экен, чын эле карап көрсөк, анан ушундай ойноп атканда ушул кылдары үзүлүп калышы мүмкүнбү? Ооба, албетте. Бул негизи кылдары абдан кылдаттык менен да тагылат экен да. Мисалы, бир кылы 80 кыл болсо, ал эми экинчи кылы 60 кыл болуп. Албетте бул деле улам үзүлүп турат. Анан ичкирген сайын кайрадан жаңыртып алып турабыз. Анан ушул жерден суроо пайда болуп атат, эми сиз дагы баягы ырчы катары да билебиз. Анан ырчылык оңойбу же кылкыяк черткен оңойбу сизге? Негизи эле кылкыяк аябай мындай сезимтал аспаптардын бирине кирет да. Деги эле ушул аба ырайга да жараша үн чыгарып турат. Мисалы, ысыкты аябай жакшы көрөт кылкыяк. Ал эми муздакта үнү таптакыр чыкпай калышы да мүмкүн. Улам аба ырайга жараша башкача үндөрдү берип турат. Бирок эми үн ырга салыштырып болбойт го дейм. Күү таптакыр башка, ал эми ыр дагы башкача да. Дегеним, сизге кимиси жеңилирээк деген, ырдаган жеңилби же кылкыяк черткен жеңилби? Мага өкөтөн бирдей болсо керек. Жакшы, анан негизи баягы аял заты ушундай го, бир мисалы унаа алса дагы ошол унаа менен сүйлөшүп, кандайдыр бир нерсе алса сүйлөшүп, өзүнчө баягы ага ат коюп эркелетип алат го. Ансыңардай сиздер да ошо аспаптарды эркелетип мындай сүйлөшөсүздарбы? Албетте. Биз дагы ушул аспапты дагы ошо мисалы үчүн аспапка кийгизген каптан бери да абдан көңүл бөлөбүз да. Ысык өтүп калбасын, муздак өтүп калбасын, кайдымкы эле кичинекей жаңы төрөлгөн наристени ороп багат эмеспи? Ошондой сыңары аспаптарыбызды дагы ороп, бөпөлөп, аябай сүйлөшүп багабыз. Сизчи Айдай? Жетегенде эмне дейсиз? Жетегенде эле. Сиз дагы аяр мамиле жасасаңыз керек, албетте мындай аспаптарга. Мындан сырткары комуз ойнойсуз. Дагы кандай аспаптарды ойнойсуздар? Негизи бизде консерваторияда окуп аткан кезде эле бизге башка өзүңүн аспабың, мисалы үчүн комуз болсо, кошумча сабактар өтүлөт. Духовой инструменттер, чор, сыбызгы, оз комуз дегендерди, ошолорду акырындык менен үйрөнүп келебиз. Үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Канчанчысыздар? Мен үй бүлөнүн эң улуусумун. 5 бир тууганмын. Үйдө дагы бар ушундай чыгармачылыкка жакын инсандар? Жок, ушул чыгармачылыкка мен эле жакын болуп калдым. Сиздердечи? Мен өзүм негизи 6 бир тууганмын. Бирок бизде дагы үй бүлөдө чыгармачылыкта болгон эмес экен, музыканттардан. Баягы бирок ата тегимде жана тай жагымда дагы чоң аталарым же чоң тай аталарыман чыккан экен да. Анан азыр эми көп эле жаштар баягы жеңил эстрадный жакка өтүп калбадыбы? Анан сурайын дегеним, ушул кылкыякка анан ушул жетегенге кызыккан жаштар көппү негизи? Ооба, туура. Бул негизи кылкыяк аябай да керек болсо ошо комуздан дагы эң байыркы аспаптардын бири болуп саналат экен да. Бул кылкыякты негизи
аталарыбыз аяр мамиле жасап аткарып келишкен. Жана кылгыяктын жүгү аябай оор болот деп ургачы кишиге берген эмес экен да. Жалаң эле эркек аталарыбыз гана аткарып келген экен. Анан жетеген боюнча болсо, негизи бул жетеген кыргыздарда унутуп бараткан бир аспап. Буну Хакас элдери, мурдакы Энесайдын кыргыздары сактап калышкандар. Азыркы учурда кызыккандар аябай көп. Бул эмне деген аспап, кантип үйрөнсө болот деп. Мисалы сиздердин эле университетте көппү окугандар? Көбөйүп келатат, жыл сайын тапшырып атышат. Музыкалык колледж, училищедебиз да, окуу жайында Мураталы Күреңкеевде дагы, Бөбүсара Бешнөлиев атындагы университетинде дагы, музыкалык мектептерде дагы жайылтылып атат буюрса. Анда келиңиздер дагы ушул жерден биздин көрөрмандарга эме Нурижи бир ырдап дагы берсеңиз жакшы болот эле, ошол кылкыякчы черткенче. Сиздерге анда азыр негизи Тактеке оюнун Нурак атабыз аткарып жүрчү эле да, Комуздун аткаруусунда. Азыр ошол Тактеке өнөрүн мен кылгыяктын жандуу үнү менен аткарып келе жаткан кезимде. Суроо зада кетем, ушул мен Тактекеңизди көрүп калдым. Ошол жылкылар чоңоюп атабы? Ооба. Бирок бияга фестивалга алып келбедиңиз. Алып келе алган жокмун, тилекке каршы. Буюрса дагы эмки жолкумда келгенимде алып келердирмин. Азыр ошо Тактекелер өзү, ошо текелер өзү жок болсо дагы, ошол чыгарманы аткарып берейин. Сөзү Актаңдай акыныбыз Аалы Туткучевго таандык, ал эми обону жана музыка чыгарма өзү Нурлан Нышанов агайыбызга таандык. Жакшы менен жамандан, адал менен арамдан, аптап жанаңы шамалдан, эркек менен аялдан, ак менен карадан, кыз менен баладан, күлкү жанаңы санадан. Чындык жана жаладан, күн менен түндөн, тике менен гүлдөн, жаралгандан бул дүйнө, ак каранын жарышы, токтогону бакыт бу жарыштын калысы, ар бир секунд Тактекенин дабышы.
Ай баракелди, азаматсыз бар болуңуз. Сонун чыгарма болдум. Негизи эле ушул тактекелдер эле жетишпей калды. Калганы сонун. Рахмат. Анан сурайын дегеним, репертуарыңызда канча чыгармаңыз бар? Негизи бул кылгыякта жеке эле ата бабаларыбыз калтырып кеткен күбүнү эле аткарбастан, жана ошондой эле сиз жогоруда айтып кеттиңиз, эстрада боюнча дагы. Ошо эстрада багытта дагы шөкөттөлгөн дагы чыгармаларды, жаңы чыгармаларды жана ошондой эле чет мамлекеттик ошо чыгармаларды аткарганга аракет кылып жаткан кезибиз. Канча чыгарма бар азыр эми сизде? Негизи эми көп эле улам чыгармалар улам сайын жаңырып турат да. Чыгып өзүбүздүн илхомубузга жараша. Жакшы. Анан айдай сиз дагы ушундай бир ушул жетигенди бир эле жетиген менен чектелип калбастан, мындай ырдай тургандагы баягы кыңылдап калган учурларыңыз болобу? Эми сөзсүз түрдө эле чыгармачылык жерде жүргөндөн кийин албетте баягындай болсо керек менимче, бир аз. Буюрса эми кошоюн деп атам. Алда алгандарды дагы жакын убакта. Демек билгендей эле айтып турмун да. Ардактуу көрөрмандар, дагы бир сиздерге эскерте кетели. Бүгүн бизде конокто өзүңүздөр билгендей эле Баткен шаарында 23, 24, 25 апрель күндөрү Апоз Женев атындагы музыкалык драма театрында мына ушундай чоң фестиваль болууда. Албетте бул салттуу музыка жумалыгы жана ошондой эле достук фестиваль өтүүдө. Андыктан бүгүн биринчи күнү соңуна чыкты. Буюрса эртең дагы келет. Бул фестивалга Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан дагы дасыккан мыкты таланттуу инсандарыбыз келүүдө. Буюрса эртең дал ушул биздин коноктордон ушул Өзбекстан Республикасы, Тажикстан Республикасынан келген коноктордун дагы чыгармаларына күбө болосуздар. Андыктан келиңиздер. Эртең дагы саат буюрса 10-до башталат. Келип көңүл ачып, мына Рамазан айында баягы уктап убакыт өткөрбөстөн дал ушул концертке келип өзгөчө бир эс алып кетсеңиз болот. Анан биздин бүгүнкү коноктор менен эми маегибизди уланталы. Бүгүн сиздер өзүңүздөрдүн номериңиздерди аткардыңыздар да. Эми эртең дагы чыгасыздарбы? Буюрса, ооба. Кандай эми кайсыл бир номер менен чыгасыздар? Негизи бизде номер көп. Жеке эле өзүбүз соло дагы аткарбастан. Ал жактан эми сиздерге ушундайды аткарасыңар деп сунуш берилеби же өзүңүздөр каалаган менен чыгасыздарбы? Сунуш дагы айтылат, анан өзүбүздүн дагы баягы ой тилектерибизди айтсак дагы ошол дагы каралат да. Анан өзүбүз дагы соло дагы аткарбастан ансамблибиз дагы бизде аябай белгилүү комузчу жеке эле Кыргызстанда эмес, жана ошондой эле Казакстанда дагы аябай белгилүү комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу дагы келди. Ошол Закирбек менен чогуу мынакай айдай болуп чогуу эртең ансамбльдерден аткарабыз. Демек чогуу буюрса көрүп каласыздар. Анда сонун кызыктуу болот экен, ардактуу көрөрман. Келиңиздер, келип күбө болуп кетиңиздер. Анда мен дагы Айдайга кезек бергим келип атат. Айдай жетиген менен ырдап бере аласызбы деп. Бир жагымдуу чыгарма болсун анда сизден. Аралаш деген көзү болсун. Баракелди, азаматсыз, бар болуңуз. Сиздерден эми ушул алгачкы жолу сахнага чыккан күнүңүздөр эсиңиздердеби? Эсимде. Негизи баягы алгачкы сахнага чыгып атканда кызыктуу окуялар болот го. Дал ушул окуялардан дагы айтып кетсеңиздер. Алгачкы негизи өзүбүз мен өзүм негиле Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектепти жайды окуп бүтүрдүм. Ошол окуп жатканда эле көптөгөн кароо сынактарга катышып,
Эң алгач эле ошо 5-класстагы кезим фонд мээрим деген ошо кароо сынакта аткарып, эң биринчи жолу Ошко самолетко учуп, ошол кез аябай мындай көз алдыман кетпей эсимде калган да. Анан сахнага чыкканда балким кызыктуу окуялар болгондур, кылкыягыңыз назданып, элди көргөндө үн чыгарбай калып, ушундай окуялар болгонбу? Сахнага чыкканда бирок үн чыкпай калган андай боло элек. Сизди уят кылбадыбы акыры? Жок. Айдай сиздечи? Мен алгачкы сценага чыкканым ошол мектепте окуп аткан кезимде болчу. 2-3 класс кезиндеги. Ал эми чоң сахналаргачы? Чоң сахнага 5-6 класстан баштап чыктым го. 5-6 класстан. Жакшы. Андан биздин дагы убактыбыз кыскарып барат экен, ардактуу көрөрман. Соңку ушул жерден суроо салайын. Буюрсам дагы алдыда чыгармачылыкта кандай пландарыңыздар бар? Рахмат. Бул кылгыякта ошо негизи күнү дагы аткарбастан жана ошондой эле жана чет мамлекеттик, чет элдик чыгармалар аткарбастан жана ошондой эле дастандарга дагы басым коюп аткан кезим да. Ошо кылгыяк менен көптөгөн дастандарды алып чыгайын деген. Демек, дастан дагы айтып баштайсыз. Ооба, бүгүн эле мисалы Азыр деле ушул жерден бир кыскача суранып кетпейлиби анда? Бүгүн эле мисалы дастандарды аткарып келдим, Курманбек дастанынын үзүндө. Келиңиз анда бир кыскача биздин көрүүчүлөргө үзүндө кылып бериңиз анда. Демек, сизди тааныштырганда мен дастанчы дегенди калтырып коюптмун да. Буюрса эмкисинде дастанчы дегенди дагы кошуп коелу. Анда Курманбектен үзүндү айтып берейин. Жакшы. Аккан күмбөздөн жөнөп Курманбектин калаасына келе жатканда Канышай күнүгө мунаранын башына чыгып барып, туш-тушка дүрбү салып, ханынан кабар болбогон соң акылынан танып, кийимчен жатып, табыттай катып жүрдү эле. Ошол күнү дүрбү салып отурса, бир топ жан келе жатат. Жакындап келгенде Аккан экенин тааныды. Канышай Аккан Курманбекти тирүү болсо көрүп, эгер өлгөн болсо көмүп келе жаткан чыгар деп 40 катыны менен чыга калып, Канышайдын Аккандан учурашып Курманбекти сурап турган жери. Курманбек досуңдан бил алдыңбы кабарды, күн кыядан тамамбы, күмүш айнек нур жүздү, аккан аяшаманбы, ардактап сүйгөн досуңдан алдың бекен кабардың. Жан элең, керектеш акканы хан элең, бактысың артык далайдан, багынчу эле далай хан. Алтын бол ак туйгун, нарым аман бар бекен, айчыгы алтын саябан, чынарым аман бар бекен, айчылыктан көрүнгөн, мунарым аман бар бекен, абалы кандай болду деп сурарым аман бар бекен, күмүш болу көк туйгун, тынарым эсен бар бекен, көлү көлү саябан, чынарым эсен бар бекен, күтүң кандай болду деп сурарым эсен бар бекен, күнчүлүктөн көрүнгөн, мунарым эсен бар бекен, көрүнбөсө жалгызым кандай күндө калды экен. Ай, баракелде. Баракелде, азаматсыз бар болуңуздар. Келиңиздер, эми эфирдин соңунда сиздерге кыскача эркин микрофон берейин. Калганын көрөрмандарга эртең көрсүн. Эми азыр бул жерде кенен убакыт керек сиздер менен отургангач. Убактыбыз кыска экен, ошондуктан буюрса биз көрөрмандарды эртең саат 10-до Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрына келиңиздер, анан эжекелерибиздин талантын ошол жерден дагы кененирээк көрөсүздөр. Эркин микрофон анда, келиңиздер. Рахмат.
абдан сиздердин жериңиздерге келип аябай сыныктанып аткан кезибиз. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эфириңиздер ар дайым жадырап, жайнап турсун дегендей. Жана ошондой эле жалпы журтубузга, кыргыз элибизге аманчылык, токчулук, барчылык тилейм. Баарыңыздар аман болуңуздар. Айдай. Баткен элине кайрылсам, ушул Баткенге келгенге мен аябай кубанычтамын. Силердин жериңерге, элиңерге бекем ден соолук, ынтымак, анан ушул Баткен жергеси өнүгүп өскөнүнү каалайм. Чоң рахмат сиздерге. Мен ушул жерден биздин демөөрчүлөрүбүз бар. Бул ушул шириндиктерди берген Баткен шаарында Кыргызстан дүкөнү жана ошондой эле андан сырткары биздин Рио такси, Эркетай дүкөндөрү бар. Ал эми мен сиздерге ушул жерден шириндик бергим келип турат. Буюрса конок үй барганыңыздарда экөөңүздөр эч кимге билгизбей, кечки Баткен көрсөтүүсүнөн алдык деп шириндиктен ооз тийип коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, мынакей чарчаганга карабай келип, жалпы биздин көрөрмандарга жакшы бир чыгармаларды сундуңуздар. Ийгилик буюрса, дагы ушундай жакшылык эфирлерде сиздер менен аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат, чоң рахмат. Ардактуу көрөрман, сиздер түз эфирде Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Буюрса, эмки жума күнү сиздер менен так ушул түз эфирде көрүшкөнчө деп коштошуп калам. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.